Бул имарат жакында жүздөгөн аялдарды кабыл алат. Новопокровка айылындагы мурдагы оорукана толугу менен жаңыланып, 100 орундуу төрөтүү үйүнө айланууда. Азыр курулуштун 90% ашыгы аяктады. Сырткы жасалгасы жаңыланып, заманбап желдетүү жана жылытуу системалары орнотулууда. Ошондой эле өзүнчө канализациялык тазалоочу жай курулду. Аймакты көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштери да долбоорго киргизилген. Бул объектте жашылдандыруу толугу менен ушул 200 миллион сомдун ичинде каралган. Бул жерде толугу менен жашылдандыруулар да болот. Полный комплект бүтүрүп беришет да мынча. Объект жана өздөрү айткандай көрдүңүздөр, мартта баштаганбыз. Буюрса ушул ноябрдын башына тапшырылат. Бул жайда аялдар үчүн бардык шарттар каралган. Палаталардын ар биринде даараткана жана жуунуучу жайы болот. 2 операциялык зал, заманбап медициналык жабдуулар менен камсыздалат. Өзгөчөлүктөр булар эң заманбап аспаптар менен, медициналык жабдыктар менен камсыз болот. Атайын операциялык бөлмөлөрдө атайын өзүнүн автоматтык түрдө ачыла турган эшиктер менен орнотулат. Жана ошондой эле операциялык бөлмөдө дезинфекциялоочу атайын өзүнүн заманбап болгон вентиляциялык системалар дагы орун алган. Буга чейин жергиликтүү тургундар Бишкекке же Кант шаарына барууга аргасыз болушкан. Эми адистештирилген жардамды өз районуна жакын жерден алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ал эми жаңы медициналык жайдын мүмкүнчүлүгү төрөт кызматы менен эле чектелбейт. Келечекте аны Чүй облустук перинаталдык борборуна айландыруу мерчимделген. Ошондой эле адистерди окуткан илимий борбор онкоскрининг жана репродуктология багыттарын ачуу каралууда. Айнура Жанышева, Шамен Болотбек уулу, ЛТР, Чүй облусу.